Койчуманова Гүлжан Кадыровна, филология илимдеринин кандидаты, доцент, дисциплинасы кыргыз тилинин практикалык курсу. Иш тажрыйбасы жогорку билимдүү, 1986-жылы Ошмунун кыргыз филологиясы факультетин аяктаган. Жалпы педагогикалык стажы 35 жыл. Илимий теориялык багыттагы 37 макаланын, 7 илимий усулдук колдонмонун жана 1 монографиянын автору. Педагогикалык ишмердүүлүктү жогорулатуу боюнча бир нече эл аралык конференциялардын, семинарлардын катышуучусу, көптөгөн сертификаттардын ээси. Дареге Ошму кыргыз филологиясы жана журналистика факультети номер 2 факультеттер аралык кыргыз тили жана адабиятынын практикалык курсу кафедрасы. Окутуучунун окуу усулдук ишмердүүлүгүнүн натыйжаларында академиялык окуу жылына бөлүнгөн саат жүктөмдөрү менен толук талапка ылайык сапаттуу аткарылгандыгын байкайсыздар. Адистик предметтиктерге карата түзүлгөн жумушчу программалар талапка ылайык даярдалат. Атайын үлгүдөгү баалоо каражаттарынын негизинде студенттин билими бааланат. Кайтарым байланыштар, аты-уту, СОАЭ тесттик материалдар менен камсыз кылынат. Студенттердин илимий усулдук, коомдук иштерине жетекчилик кылат. Кыргыз тилинин практикалык курсу дисциплинасынын окуу программасы адистикке багытталган кесиптик кыргыз тилинин практикалык курсу кыргыз адабияты боюнча ОМКлардын толугу менен түзүлгөн. Дисциплиналар боюнча электрондук жана кагаздык вариантта даярдалган, тиешелүү бардык материалдар толугу менен камтылган. Окуу материалдардын иштелмелери АВН жана Келбилде сакталган. Дисциплинанын максаттары: кыргыз тилин адабий тилинин нормасында коммуникативдик билим берүү аркылуу студенттин кеп ишмердүүлүгүн, таанып билүүчүлүгүн калыптандырууга басым жасалат. А1, А2 деңгээлиндеги тематикасынын алкагында маектешүүнү ОЗ2 жана жазуу формасында ишке ашыруусуна жетишүү жана кеп ишмердүүлүктүн түрлөрү угуу, окуу, жазуу, сүйлөө өнүктүрүлөт. Студенттер медицинага тиешелүү болгон терминдердин кыргыз тилинде түшүнүүгө жана сүйлөшө билүүгө калыптана алат. Кыргыз адабий тилинин деңгээлдери боюнча баарлашып алууга мүмкүнчүлүк алат. Курстун аягында күтүлүүчү натыйжалар: сиздер саламдашуу, кайрылуу, өтүнүү, кечирим суроо этикеттерин билесиздер, өзүңүздөрдү же башкаларды тааныштыра аласыздар, текст боюнча сүйлөшө аласыздар, баарлашуу түзөсүздөр, бардык мүмкүнчүлүктөрдү бардык транспорттук чөйрөлөрдө, окуу жайларда бардык жерде сүйлөшүү формаларын А2 деңгээлинде көтөрө аласыздар. Бул окуу материалдар төмөндөгү платформалар аркылуу жайгаштырылат: WhatsApp, Classroom жана YouTube каналдарында сиздер материалдар менен толук тааныша аласыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.